Assalamu alaikum. Qadrman bizden Noqat eli, Noqatda turgundar. Жалпы біздің Қырғызстандық универсал базар каналының катталуучулары, бізді алыстан жақыннан көрүп жатқан қырғызстандық мекендештер, барыңыздарга ассаламу алейкум. Ноқаттан жалындуу ыстык салам. Ноқаттын жолдору кандай болуп калыптыр деген ой, ошондой Ноқатты көргүсү келген элдер өтө көп. Ошондуктан мен сиздерге Ноқат районунун жолдору, Ноқат шаар ичиндеги жолдору кандай жасалгылоодо жасалып атат, ошол кандай асфальт, канча слой төшөлдү сиздерге толугу менен айтып көрсөтөм. Эгерде жакса класс деген белгини басып видео чыгарышка колдоп турсаңыздар болот. Ноқаттын ушул шаар ичиндеги жасалгылоору, элибиздин Ноқаттын ичинде кандай жүрөт, без движенияда машиналар токтогонда элдин жүргөн чынында аябай жакшы, тынч. Андан кийин биздин ошол Ноқат районунда азыркы учурда 3 чоң мост, чоң көпүрө курулуп атат. Анын бири Ноқат районунун Гүлистан айылдык аймагындагы Тажик кышлак чоң көпүрө. Бул көпүрө дагы бизге бүтүп ишке берилгени калды, ишке берилип калды уже. Анын эки чегесиндеги тротуарларды дагы күйүп, оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан мезгили. Ошондуктан сиздерге бир көзгө көрүнүп жаткан жакшылык иштерди көрсөтүп өтпөсөк болбойт. Кимдир бирөөгө балким жакпашы мүмкүн, бирок биздин көз карашта биз өз көзүбүз менен көрүп аткандыктан Кыргызстанда Кыргызстанды биз жаңы Кыргызстан деп аталган мезгил экен ошол. Эмне дегенде азыркы учурда мен өзүм Ноқат районунун Зултиев айылдык аймагындагы Учкай айылындагы биздин мектептин курулганынан Бачен андай мектеп куруларына эч кимдин көзү жетпегендиги, ошол эле жолдорубуз мындай көп полосалуу, мындай көпүрлөрдүн оңдолуп аткан мезгилдиги, көптөгөн ишканалардын ачылгандыгы, ошол эле 100 жылдыкка карата 100 ишкананын дагы ачылышы, ушундай оңдолуп аткан жолдору бар. Ошол эле биздин Ноқат районунун Гүлистан айылдык аймагындагы Тажик кышлак айылындагы ошол чоң селде түшүп кеткен мосту дагы сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Эми бул мостто чындыгында бул көпүрөдө бул жерде жергиликтүү эл өз колдору менен ушул кичинекей көпүрөнү куруп, балдарга мектепке өтүп турусуна убактылуу ушул көпүрөнү курушкан экен. Бул селден кийин. Андан кийин мына чоң мосту көрдүңүздөр. Бул чоң көпүрөгө машина, автоунаа өтсө да болот. Ушул жерге ушул жергиликтүү эл, Гүлистан айылдык аймагындагы жашоочулар өздөрү өз чөнтөгүнөн элдерди уюштуруп ушундай көпүрөнү оңдоп түзөө иштери жүрүп жатыптыр. Бул жерге даже бир кран дагы келбестен өздөрү домкрат менен көтөрүп, өздөрү оңдоп ушул мына чоң плитаны өздөрү коюштур. Эми бул жерге дагы мамлекет тарабынан ошол эле чоңдорубуздан бир аз жардам болсо, ушул көпүрөнү кышка калтырбастан, суукка калтырбастан ушуну бүткөрүп алсак жакшы болот эле. Эмнеге дегенде мындан башка өтө турган код жок экен. Ошого жергиликтүү элдердин бир айтуусуна караганда, ушу кышкы сезонго чейин, кар түшкөнгө чейин ушул жерди бүтүрүп алса аябай жакшы болмок экен. Мына достор, көрүңүздөр, бир чоң жолду бириктирип турган көпүрө түшүп кеткенден кийин элге аябай кыйынчылык болот экен. Өтүп бул жерден жолуң жок болсо кайсы жакка бармаксың. Андан кийин ушул жергиликтүү элдин жакшылык иштери менен таанышып, бул ошол Гүлистан айылдык аймагынын Тажик кышлак эли өздөрү өз чөнтөгүнөн ушундай бир көчөлөрдү асфальттап, мындай чоң энелер басып жаткан көчөнүн дагы бир жума алдын таш шагалдуу жол болчу, аны дагы асфальттап коюшуптур. Кимдер ушуга кол кабаш кылган болсо, Аллах Таала өз сообун берсин. Алды ошол эле 100 000 сомго чейин, арты 35 000ден орто эсеп ушу 50 000 тегерегинде элдер чогултуп, өздөрү өз колдору менен акчаны жыйнап ушул асфальттарды төшөптүр достор.
Бул дагы өтө бир чоң жетишкендик. Ошол эле мамлекетибизде, өкмөтүбүзгө бул дагы бир жардамы, пайдасы тийсе керек. Андан кийин мен ушул ноокаттын азыркы чоң Ош Исфана, Ош Баткен жолун бүтүп турган чоң трассанын шаар ичинде жүргөн жерлерин силерге бир көрсөтүп өтөйүн дедим. Жолдун бүткөнү уже бир 95%ке жолдун бүтүп калгандыгы тууралуу сиздерге көрсөтүп бербесем болбойт экен. Эмнеге дегенде бул ноокаттын эли ошол эле алыстан жакындан көрүп жатып, сөзсүз түрдө көргөнгө кызыктар. Эмнеге дегенде менин айылдаштарым, коңшуларым дагы 2 ай мурун бул ноокаттын кургойлорун ошол эле базар ичтерине келбестен чындыгында сагынгандар да бар экен. Ошондуктан көрүп олтурса жакшы болот. Ошондуктан биз сиздерге бир жакшылап тартып көрсөтүп берели дедик. Ошол бул жерде ошол эле Кара Турпакты Бостонду айланып өтө турган, Аралдан барып айланып чыгып өтө турган объездной көчөгө автоунааларды салып атпагын. Андан кийин биз гаилардан суранып, ошол базар ичине кирген жолду суранып, асфальт движение жок, сиздерге бир жакшы кылып көрсөтүп, асфальтты кандай кеңирилигин, кандай жакшы ташалды, ошону көрсөтүп өтөйүн дедим. Бул асфальт чындыгында биринчи слою басылып аткан мезгилинде сиздерге тартып көрсөтүп өткөнмүн. Андан кийин биринчи слой басылып бүтүп, экинчи слой дагы басылып туруп көрчүлөр. Көрдүңүздөрбү? Бул Кыргызстанда жакшы бир жетишкендиктердин бири. Кыргызстанда чоңдорубуздун адилеттүү көз карашында ошол мен жогоруда айтып өткөн жаңы Кыргызстан деп атай турган мезгил келди. Чындыгында көптөгөн жерлер оңдолуп, ошол айылдарыбызга таза суу, биздин айылыбызга дагы азыр учурда таза суу кирип жаткан мезгили. Ошондуктан жакшылык ишти көзүбүз менен көрө билип, жакшыны жакшы, жаманды жаман дей турган мезгил келди. Жакшы иштеп жаткан мезгилин көзүбүз менен көрүп, буну дагы кыркыгын табып, же болбосо жаман дей турган болсок, бул Кудайга дагы жакпашмайт. Ошондуктан ноокаттын жолу оңдолуп түзөлү. Менден башка ютуберлер дагы бардыгы тартып көрсөтүп окшойт. Эми биз дагы колубуздан келишинче сиздерге тартып көрсөтүп кетели. Мына ушундай биз ошол кургой движение ноокаттын центрине, кургойуна жеткени калдык. Ал жерге дагы азыр сиздерге бир жакшылап көрсөтөбүз. Уже чиймелери чийилип, ошол жакынкы күндөрү ачылышы болгонго бир аз даярдыктар жүрүп жатыптыр. Аны дагы сиздерге көрсөтүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мага эң жакканын айтайынбы? Ушундай кылса жакшы болмок. Жанагы Бостонду айландырып, Аралдан чыгып кете турган объездной трасса эгер болгондо, мына ноокаттын ичинде элдерибиз мынтип пешком жөө басып кеңири жерде Ош шаарындагы площадьтарга окшоп кеңири жүрсө аябай жакшы болот экен. Бул жерге негизинде кургойду буга чейин кургой бар мезгилинде бул жерге туруп болбойт эле. Чындыгында бир жагынан сигнал, бир жагынан машина, бир жагынан пробка, бирини бири издеген, ызы-чуу, короче, өзүңүздөр дагы билсеңиздер керек. Ушундай эле. Азыр карасаңыздар аябай тынч. Элдерибиз кенен басып жүрөт. Бул көчөгө даже басып болбойт эле. Билсеңиздер керек. Пешеходко жол бербестен ар кимисе ар жагына салып, мындай бир башламандык өтө көп болгон. Тоғуздун өзүндө мындай бир желбиреп турган мезгили сиздерге ошол ишчилерибиз ошол чиймелерин чийип, өздөрүнчө чындыгында жакшы бир даярдык жүргүзүп аткан мезгил. Жакынкы күндөрү ошол ноокаттын жолдору ошол биринчи мост аябай бүттү. Буга чейинки эми чоң мост ал ошол эле Көкжар айылдык аймагындагы Акшыр сайдагы чоң мост, ал жакты эми дагы буюрса көрсөтөбүз. Андан кийин биздин Токтомал Зулпиев айылдык аймагындагы Кыркол сай дагы чоң мост дагы бүткөнү калды буюрса. Мына кургой движение дагы ушул чиймелерди чийип
ошол ачылышты маземде мезгил. Мына достор, бир эми мен сиздерге мындай көрсөтөт элдерибиздин жүрүшү, асфальттын качествосын көрүңүздөр. Сапаты кандай басылды. Сапатына көңүл бөлүп, өзүңүздөрдүн багыңыздарды берсеңиздер болот. Мына ушул зданиядагы бүтсө буюрса, шаарыбыздын көркүнө көрүп берип турат иншалла. Бундагы сиздерге бир көрсөтүп берейин. Чындыгында бул дагы чоң здания. Буюрса жакын күндөрү калса, бул дагы ишке пайдаланууга берилсе, элибизге бул жерден дагы өтө иштөөгө, ошол эле арендага место издегендерге жакшы бир шарттар түзүлмөк. Мына достор, Күргөйдүн ушул Ноқатын центринин мындай бир азыркы учурда центрде ачылышына даярдык жүрүп, ошол жолчуларыбыз жакшы бир иштерин алып бараткан мезгил. Биз сиздерге эми бул Ноқатын центринен дальше кайсы жакка чейин асфальт төшөлдү, аны дагы сиздерге бир жакшылап бир көрсөтүп өтөйүн. Мен эми өзүм ошол автомобилге отуруп туруп, андан кийин жагы машинада кандай такыр кылат, ал жагына катуу болбойсуздар дагы толугу менен сиздерге көрсөтөйүн. Азыркы учурда ошол шаардын көркүнү көрүп берейин. Ошол эмне болсо дагы колдон келишинче краскалап коеюн деп азыркы учурда могу зданияларды тыштарын оңдоп түзөп, аябай эми урматтуу көрүүчүлөр, Ноқаттын өзгөрүп атканын көрсөтөлдү. Мен эми Күргөйдөн кайсыл жерге чейин асфальт буюрса ушул жерде буга чейин талдар болгон, билесиздер. Талдар алынып, азыр андан кийин мектебибиздин аябай жакшы элге жагымдуу маанай, жагымдуу көрүнүш тартылып турат.
Zat satılavı? Ha.